Мектептерде сабактар бүткөнү менен азыр жайкы лагерлер башталды. Биз азыр Борбор калаадагы 97 мектепке келдик. Мында балдардын жайкы лагери кандай өтүп жатканын чогуу көрөбүз. Карышкыр жылуу алиге алыныш болуп. Биз азыр жомоктор дүйнөсүнө саякат ириминде турабыз. Кичинекей балдарга мугалим түлкү менен карышкыр деген жомокту айтып берип жатат. Аягында эмне болду? Аягында карышкыр түлкүгө жем болуп калды. Телефон көп чукуйт окшойсуң, Жомокту тандап алганыбыздын себеби балдардын сөз байлыгын өстүрүү болуп эсептелет. Мен сөзсүз түрдө жомок окуп бергенден кийин кайра балдар жанагындай суроо жооп беретин да өздөрүнүн оюн айтышат. Түлкү менен карышкыр үй жаныбарыбы, жапайы жаныбар? Жапайы. Сен атың ким, жигит? Кудайбек. Канчадасың сен? 5-те. Мектепке качан барасың? Эртең. Оюнчуктарга барасыңбы? Ай рахмат. Муну мен ойнай берейин. Сен канчаны жедиң? 6, 7-ни. Сенчи? 7. Кичинекей тайпаларыбызга атайын өздөрүнүн курагына тиешелүү мультфильмдерди коюп берсек, 5-6 класстын окуучуларына өздөрүнүн ар кандай кыргыз кинолорунун мультфильмдерди мындай көркөм документалдуу фильмдерди коюп бергенге аракет кылабыз. Райондун чыгармачылык центринен дагы мугалимдер келип, жөндөмдүүлүгүнө жараша умелые ручки деген ирим келет, музыканттар, дене тарбиядан берген агайлар келип, бат-баттан кызыктуу ушундай спорттук иш-чаралар, аны менен катар эле иримдер ошо расписание менен кирип турат. Мектеп директорунун айтымында балдар эртең мененки тамакты жегенден кийин түшкү дагы тамак болот экен. Анан түштөнгөндөн кийин мектеп окуучулары үйлөрүнө тарайт экен. Биз азыр мектептин ашканасында турабыз. Азыр түшкүгө эмне экенин ашпазчылардан сурап көрөлү. Саламатсызбы? Түшкүгө эмне тамак жасап атасыз? Бүгүн балдар суп по-клёцки. Мектепте ушулган жайкы лагердин сырткары ушул тапта бардык мектептерде 11 жана 9 класстар үчүн мамлекеттик экзамендер өтүп жатат. Көңүл буруңуз, 2008 жылгы туулган балдар 9 класс бүтүп жатат. Экзамен жакшы өттү, ошо бүгүн акыркы экзамен тапшырдык тарыхтан. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында жайкы лагерлер 37 мектепте уюштурулса, мунун 31-inde тамак ашы каралган. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, ушул тапта 4200дөн ашыгыраак окуучу жайкы лагерге келип жатат. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.